Америкада эң бийик 10 имарат болсо, Чикагодо анын 5-өө жайгашкан. Биз азыр ошол имараттардын биринде 103-кабатта турабыз. Бул жерден Чикаго алаканга салгандай болуп көрүнөт. Бирок Кыргызстан көрүнбөйт экен тилекке каршы. Бул жерде ушинтип имараттын бийиктигинен дагы акча жасашат. Кирүү акысы $20. Өткөн ишемби күнү 11.000 киши кириптир. Эми элестетип көрүлө, канча акча, канча киши киргенин. Эгер мындан 180 жыл мурда Чикаго чакан бир кыштак болсо, азыр АКШдагы алдыңкы шаарлардын бири. Дүркүрөп өскөн өндүрүшү менен өткөн кылымдын баш ченинде эле мигранттарды өзүнө тарта баштаган. 100 миңдеген мигранттардын ичинде кыргызстандыктар да бар. АКШда кыргызстандыктар эң көп жашаган шаар Нью-Йорк, андан кийин эле Чикаго. Чикагодо 600 чамалуу кыргызстандыктар жашайт. Алар негизинен таксиде кызмат көрсөтүшөт экен. Анан кийин ошондой эле Америкада жүрүп кыргыз тамагын сагынгандар үчүн мынакей окшогон кыргыз кафеси бар. Бай кафесине келдик биз азыр. 10 күндөн бери Америкада жүрүп, биз дагы аябай кыргыз тамактарды сагындык. Ушундай бир шорпо ичким келди, шорпо. Кафеде шорподон тарта 5 бармакка чейин тамактын түрлөрү жасалгандыктан негизги коногу кыргызстандыктар. Америкада пицца, гамбургер баштаган кургак тамактарды жей берип, бул жер тим эле Кыргызстандай сезилип кетти окшойт. Аңгыча кафеге кыргыз жигиттери да баш багышты. Бул жакта иштейсиңерби? Кайсы тармакта? Эми таксибизде. Жакшы элеби иштери? Мындай мигрант катары бул жерде иштесе жакшы эле шарттары. Мигрант катары болуп, студент катары иштеп жүрсөң. Жанагындай скинхедтер деген сыяктуулар тийишпейби? Кайсы скинхедтер бар бекен бул жакта билбейм. Жок, эч. Бул жер дегенде жанагындай башкача. Мен андай нерсе жок. Иштесең тиштейсиң деген учкул сөз Америкада абдан актуалдуу. Түгөлбай мырза алгач өзү кафеде иштечү. Бул кафесин ачканына 1 жылга аяк басты. Бул жакта документ толтуруш саны азыраак, кийин тезирээк дагы болот. Мисалы бизде өзүңүздөр билгендей документация үчүн сааттап очередте туруш керек. Бирөөнүн колу үчүн канча күндөп күтөсүздөр. Бул жакта андай нерсе жок. Разрешение алыш үчүн сиздин помещенияңыз эгер ошол бизнеске ылайыктуу болсо, биринчи келип көрүшөт, уруксат беришет, оңой эле беришет. Ошо разрешение бергенден ошо иш кайсы иш жөнүндө разрешение алган болсоңуз, уруксат алган болсоңуз, ошол улантып кете бересиздер. Тапкан кирешенин 10% мамлекетке салык катары төлөнөт экен. Түгөлбай мырза бияка 4 жыл мурда келген. Андан мурда Орусиядан жогорку билим алган. Россиядагы мигранттарга түзүлгөн шарттар менен Американыкын салыштырса болобу? Айырмасы барбы, кандай? Айырмасы өтө чоң. Бул жакта мигранттар, бул жакта адамдар ким мигрант экен, ким бул жердин граждан экени белгисиз. Кээ бирки аймактар бар, ошо полиция же болбосо мамлекеттик иштеринде документ, грин карта же болбосо гражданство требует кылынат. Бирок башка бүт аймактарда, башка бүт иш аймактарында сизде эч качан мигрантсыз же болбосо жаран эмессиз деп айырмачылык кылышпайт. Бирдей мамиле кылышат. Ушул жерден кыскача Орусияга токтоло кетели. Анткени Кыргызстанда миграция десе көбү ошол өлкөнү элестетет эмеспи? Мамлекеттер ортосундагы карым-катнашка кызмат кылган Карнеги фондунун Вашингтондогу кеңсесине бурулдук. Теги орусиялык, учурда АКШда жашап иштеген Ольга Айым 2008 жылкы кризистин Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын мигранттарына тийгизген таасирин изилдеген. Россия вторая по величине в мире страна. Орусия эмгек мигранттардын саны боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда. Көпчүлүк мигранттары КМШ өлкөлөрүнөн. Менин оюмча акыркы 5 жылда миграция агымы азайбайт. Каржы кризисине карабай, акыркы жылдары мигранттардын жана алар салган акчалардын көрсөткүчү өсүп баратканынан улам ушуну айтып атам.
Бирок ошол эле учурда Орусиянын миграциялык саясаты күтүлбөгөн бойдон калууда. 2008-жылы Орусия эмгек мигранттарына квотаны аябай төмөндөттү. Башкача айтканда 2 миллион чет өлкөлүк жаранга жумушка гана уруксат берди. Бул өлкөдө 3-төн 12 миллионго чейин легалсыз мигранттар жашап жаткан учурда жасалып атат. Демек, Орусиянын миграциялык саясаты эмгек базарындагы керектөөгө жооп бере албайт. Ошондой эле Орусия өзүнө эмгек мигранты керек экенине көңүл бурбай келет. Не реагирует на тот факт, что России нужны трудовые мигранты. Бул районду Кыргыз району деп уже атай башташты. Сүрөтчү Улам мырза азыр бизди кыргыз атуулдары көп жашаган аймактагы үйүнө алып бара жатат. Үй бүлөсү менен АКШга келгенине 1 жылдан ашты. Эгерде баягындай көчүп, үй көчүрүп, орун которуп жылына ошондо жардам керек болсо мындай чыгып карасаң сөзсүз кыргыз өтөт. Бул район аябай жакшы район. Кыргызстанда жанагы чымчыктардын, булбулдардын үндөрү сайрап эми аябай укмуш болот. Бул жерде бир чырылдаган бир эмне экенин билбейм, бир канаттуу деле эмес, мына чырылдат. Таң аткычан койко көрбөйт ушул. Бул электрдин бир нерсесинен? Жок. Бул деген атайын бир дейм да, жанагы коңузго окшогон бир бул жаныбардын үнү? Ооба. Жеңиндер бар. Ооба. Айдай. Биринчи келдим. Келерим менен эмне кылышымды билбейм. Каяка барышымды, же красканы кайдан алышымды. Да жакшы бул жакта американец тааныштарыбыз бар эле. Ошолордон сурап, алар мени магазинге алып барышып, анан мен алып же тартайын десем бир өзүмдүн ыңгайсыз бир абалда сезип жүрдүм. Эмнен тартышты билбейм чындыгында. Ошентип алгач иш биз жогоруда сөз кылган Бай кафесине сүрөт тартуудан башталган экен. Азыр эмгектери сүрөт галереяларына коюлуп, өз көрмандарын таба баштаптыр. Сыр болбосо эми канча болот ушундай бир сүрөт? Эми азырынча жанагы булардын сүрөтчүлөрүнө салыштырмалуу чындыгында арзан. Анан $2000 баштап атабыз азыр, анан 2000, 3000, 4000 азыр акырындан жогору көтөрүлүп баратат. Негизи сүрөткөрдүн АКШга келип калышына зайыбы себепкер болгон. Үй бүлө Green Card аталган виза лотереясын утуп алып келишкен болчу. Green Card'ты кантип утса болот? Интернет аркылуу заявка ташташ керек. Мен болсо үй бүлөлөрдүн атынан таштаса көбүрөөк шанс болот деген угуп, уланын атынан, өзүм атынан таштадым. Уланга чыкты Green Card. Ушул жакка келип алып, эмнеден кыйналдыңыздар биринчи? Биринчи ошо тилден кыйналдык. Система башка бул жерде. Эме башка. Жашоо турмуш башкача. Жашоо турмуш башкача. Иш табышы кыйын. Америкадагы кыргыздардын көпчүлүгү Green Card'тан сырткары негизинен студенттик виза менен келип, окуу жайды бүткөн соң отурукташып калышат. Ошондой эле АКШга убактылуу бир иш менен келип, кайра кетпей койгондар да бар. Мисалы бул жакка спорттук мелдештерге келип калып калган. Анан визасынын мөөнөтү бүтүп, өлкөдө легалсыз жүргөн балдарды кездештире алдык. Бирок жигиттер маектешүүгө макул болушкан жок. Орозовдун урматына күнөөлөрүн кечирип, Чикагодо мекендештер белгилүү бир даталарда же болбосо жакшылык жамандыкта чогулуп турушат. Биз барган учур Орозого туш келгендиктен бир күнкү Оз Ачарда чогуу отурдук. Кээ бирлеринин келгенине саналуу айлар болсо, айрымдарына 10-13 жыл болуптур. Мурдатан келип отурукташып, үй бүлө күткөндөрдүн уул кыздары учурда мектеп курагына келди. Кичүү кызын эркелетип отурган Замир жана Гүлбахар улуу уулун мектепке берүүгө белемденип, ал жактан маалымат алып окуу башталышын гана күтүп турушат.
Булардан мектепке эмелерге кабыл алганда даже иммиграционный эме эчтеке сурабайт. Кээде ушунчалык жардам беришет, эгер сенин балаң англисче билбесе, анын үчүн өзгөчө англис тилини кошумча сабактар беришип, ошо баланын наркы балдар менен бир даражага, деңгээлге жетиш үчүн көптөгөн жардамдарды беришет. Бирок АКШдагы кыргызстандыктарды кабатыр кылган бир маселе бар. Ал кичине балдардын кыргыз тилин билбей өсүп жатканы. Улан Мырза мультфильм каарманы Бэтмендин кийимин кийип турган баласын карап туруп, үйдөн кыргызча сүйлөшсө да эне тилин унутуп баратканына кейип алды. Карабайсыңбы? Бэтмен дешип, Супермен дешип, Спайдермен дешип. Ушулардын ордуна гана биздин баатырларыбызды айтып, Манас десе, Семетей десе, Сейтек десе,